Biz эми азыр идеалдык газ абалынын теңдемесин чыгарып көрсөк. Эми бул жерде биринчи идеалдык деген сөзгө бир аз көңүл бурсак. Biz gaz негизинен реалдуу газ, реалдуу. Бул чыныгы газ болуп эсептелет. Чыныгы. Ал эми биз айтып аткан идеалдуу газыбыз болсо, идеалдуу бул идея деген сөздөн алынган да, башкача айтканда биздин өз оюбуздан алган газ. Чынында мындай газ кезикпейт. Биз өз оюбуздан алабыз. Эмне үчүн ушундай идеалдуу газды алып атабыз? Мындай газды алганыбыздын себеби газдын закон ченемдүүлүктөрүн окуп үйрөнүш үчүн молекуланын саны абдан көп. Биз мурунда айтканбыз, мисалы 1 миллиметр кубта молекуланын саны 2,7 жакындаштырып 10-дун 19 молекула бар. Эми карагыла, биз ушу теңдемеси чыгарып закон окуп үйрөнүүдө биз мына абдан чоң сандагы молекуланын санын эсепке алууга мүмкүн эмес. Ошондуктан биз өз оюбуздан молекуланын санын азайтып алабыз. Мисалы, идиште ала турган болсок, идиште мисалы 10 же 20 молекула кылып алсак болот. Мына могу жерде идиш турат, кара, идиштин ичинде мына могу эки жерде биз молекуланын санын аз деп алабыз дагы. Ошондо бул жерде молекулалардын бири-бири менен кагылышуусу, түтүшүүсү бул жерде жокко эсе болуп калат. Башкача айтканда, идеалдуу газда потенциалдык энергияны биз жокко эсе, 0 деп эсептейбиз. Себеби дагы бир жолу кайтарам, булардын кагылышуу, молекула түтүшүүсү жок. Буларда бир гана кинетикалык энергияга ээ болушат. Кинетикалык энергиядан турат. Ошондуктан мындай газды биз идеалдуу газ деп коебуз. Бул мына дагы бир жолу кайтарам, биз өз оюбуздан алдык, муну биз эсептөөгө жеңил болуш үчүн алып атабыз. Эми абал деген сөздү кандай түшүнөбүз эми? Мисалы, абалды ала турган болсок, абал мына могуки идишти карагыла. Мейли мына идишти ала турган болсок, бул идиштин ичинде сөзсүз мына газ толтурулган. Газ эми толтургандан кийин сөзсүз биз газды башка айтканда камап коюшубуз керек. Мындай айтканда, себеби молекуланын тартышуу күчү жок болгондуктан булар чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан мына цилиндрдин үстүндө карагыла атайын поршень менен биз жаап койгонбуз. Эми мына бул бир абал болуп эсептелет. Бир абал. Бул жерде карагыла сөзсүз, бул жерде мына басым П, мына бул жерде жазайын П'быз басым болуп эсептелет. П бул басым. В бул көлөм. А Т болсо бул абсолюттук температура. Эми кандай гана нерсени албайлы, могу системаны албайлы. Бул жерде сөзсүз басым, көлөм, температура үчөө тең катышат. Мейли мисалы турмушта мисал келтире турган болсок, шаар же топту ала турган болсок, топтун деле сөзсүз исанын көлөмү болот, ичинде температура басым болуп эсептелет. Мына бул биринчи болсун, бул экинчи. Мына экинчи сүрөттү ала турган болсок, бул жерде карагыла. Бул жерде абал өзгөрдү. Себеби цилиндрди биз поршень кара кысканда, мына көлөмү муну караганда кичирейип калды. Басым да өзгөрдү, температура өзгөрдү. Ошондуктан карагыла, биз кандай гана абалды албайлы, сөзсүз мына 3 параметрден катышат. Башкача айтканда, могу үчөөнү биз термодинамикалык параметрлер деп коебуз. Параметр. Эми бул термодинамикалык деген себеби булар бүт молекулага тиешелүү чоңдуктар болуп эсептелет. Эми биз абалды мына бир аз түшүндүк. Эми теңдемени кандай алып чыгарабыз? Ушу теңдемени чыгарганда, ошо теңдемеде сөзсүз мына 3 параметрден катыш керек. Басым да болуш керек, көлөм, температура. Эгерде ушу үчөө тең бир теңдемеде байланышса, анда биз абалдын теңдемеси деп атап койсок болот. Биз муну кандай баштайбыз? Бул теңдемени чыгарыш үчүн биз мурун айтканбыз, молекулалык кинетикалык теориясына кайрылышыбыз керек. Ал төмөндө жазылат. П НКТ.
Бул жерде энибиз бул концентрация, К бөлсүман турактуулугу, Т болсо абсолюттук температура. Мына негизги теңдеме ушундан башташыбыз керек. Эми бул жерде биз концентрацияны табыш үчүн молекуланын санын көлөмгө бөлүшүбүз керек. Эми бул жерде бул молекуланын саны. Мына могуреки цилиндрдин ичиндеги молекуланын санын биз эсептешибиз керек. Аны эсептеш үчүн бизде даяр формула бар. Ал ошо молекуланын саны молдук массасына бөлүп туруп, Авогадро турактуулугуна көбөйтүп койгонго барабар. Мына биз ушу эки формуланы бириктирели. Анда бириктирсек концентрациябыз N барабар, ордуна койсок анда M моль масса, бул жерде көлөм бар, анан N Авогадро. Мына концентрациянын формуласын биз чыгарып алдык. Эми биз бул жерден ордуна алып барып коелу. Мына бул жерден кайра мен алып барып коеюн. П барабар бул жерден концентрациясынын ордуна мен М бөлүнгөн М N Авогадро көбөйтүлгөн биякта көлөм болуп калдагы К көбөйтүлгөн Т. Мына мондай жаңы формуланы алдык. Эми бул жерден байкап көрсөңөр, К бул Больцман турактуулугу, N болсо Авогадро турактуулугу, экөө тең турактуу чоңдук болгондуктан буларды биз тамган берип коебуз. R барабар деп туруп, анда N Авогадро көбөйтүлгөн К Больцман турактуулугу. Булар бир тамга менен белгилеп коебуз. Анда биз П барабар М бөлүнгөн М болуп калат дагы. Бул жерде көлөм жазабыз дагы. Тиги экөөнүн ордуна бир эле R көбөйтүү Т деп коебуз дагы. R бул универсалдуу газ турактуулугу эсептелет. Универсалдуу газ турактуулугу. Мына бул теңдемени карай турган болсок, мына бизде басым дагы бар, көлөм да катышты, температура да бар. Мына ушу теңдемени биз кичине өзгөртүп жазып койсок, анда ПВ басым көлөмгө көбөйтүп, М бөлүнгөн М, R көбөйтүү Т. Мына могуреки теңдемени байкасаңар, бул жерде карагыла 3 параметр тең катышып атат, термодинамикалык параметр. Мына ушул формуланы биринчи жолу орус окумуштуусу мына Дмитрий Иванович Менделеев алган. Ошондуктан бул мына буну биринчи жолу Менделеев алып атат. Менделеев. Экинчиден биз ушу теңдеменин дагы бир чыгарылышын карап көрсөк. Бул жерден карагыла, могуреки жерде цилиндрдин ичиндеги газдын массасы, биягы жазып коеюн, массасы өзгөрбөйт. Моль масса да өзгөрбөйт, себеби бул газдын тегин көрсөтөт. Бул жерден экинчи бул 1 деп коеюн, биринчи формула. Экинчи жазып көрө турган болсок, анда ушул П бул жерден П1 биринчи абал, В1 деп коелу. Бул жерден М бөлүнгөн М, R, Т1 бул биринчи абал үчүн жазылып атат. Ал эми экинчи абал үчүн P2, V2, М бөлүнгөн М, R, Т2 деп койсок, могу жерден карагыла, биз өзгөрүлмөлүү чоңдуктар барабардыгын бир жагына топтоп койсок, анда P1, V1 бул жерде температура өзгөрөт, Т1, анда барабар М бөлүнгөн М, R калып калат. Бул жерде болсо P2, V2 бөлүнгөн Т2, биякта дагы М бөлүнгөн М, R. Бияктан карасаңар, эгерде барабардын оң жагы барабар болсо, анда сол жагы дагы барабар болуп эсептелет дагы. Бул жерде мындай жыйынтыкка келсек болот. Анда P1, V1, Т1 барабар P2, V2, Т2. Бул жерден карагыла, биринчи абал менен экинчи абалды экөө бири-бирине барабар. Башкача айтканда, П көбөйтүү В бөлүнгөн Т, муну биз турактуу константа деп жазып койсок болот. Мына бул теңдемени бул жерде турган бизде француз окумуштуусу Клапейрон биринчи жолу алган. Бул теңдемени болсо Менделеев алып атат дагы. Биз бул жерден экөөнү бириктирип туруп, могу теңдемени Менделеев Клапейрондун теңдемеси деп атайбыз. Менделеев Клапейрон. Себеби экөө бир убакта
бирөө Россияда, бирөө Францияда чыгарып атат. Клапейрон теңдемеси. Ошондуктан бул идеалды газ абалынын теңдемесин биз Менделеев Клапейрон теңдемеси деп атайбыз. Мына ушу теңдеме менен биз кээ маселе иштегенде биз ушу теңдемени пайдаланып чыгарууга болот.